Атамбаевди ким спящая красавица деп айтты билесиңерби? Оğlunun келсеги Антонио Гутерриш айтты. Айтканда да бүгүн айтты Кыргызстанга келип туруп. Интернеттин баары жайнап жүрөт го. Ал айткан турбай келип туруп. Если буга чейин Кыргызстан как спящая красавица болсо дейт. Азыр болсо как мычащая лошадь, динамикалуу өлкө деген турбайбы? Ну, конечно. Атамбай, Отунбайдын заманында Кыргызстан артка кеткенде, уктап эле жатканда, застойный времени болуп турган. Азыркы эки достун заманында, Садыр Жапаровдун Капчыбек Ташиевдин заманында. Айкырдай эле вперед жулкунду го, жулкунуп көп показатель боюнча алда кетти. Бүт бар жагынан, вооружение боюнча жагынан, экономиканы көтөрүү боюнча жагынан. Болгондо эч кимден жалдырабай, ошол эле оңго жалдырабай, ошол эле дүйнөлүк жалдырабай, өздөрүнүн күчү менен мына Камчы Көлбаев баш болгон ууру, Матраев баш болгон, төш болгон ууру баарын камап жоготуп баарын, коррупциялардын баарын кустуруп, сыгып баарынан. Ошол нерсени эле канча миллиарддар тап келип туруп Кыргызстанды кайра бутуна турушуп коюшту. Вооружение өздөрү вооружать. Так что Антонио Гутерриш верно заметил, да. Анан экөөбүз сөзүбүз бир жерден чыкты. Мен деле айтчымын Атамбайдын заманында, Отунбайдын заманында. Ал спящая красавица деп айтса, мен аны баягы СРГсиндеги застойный временанын өлүк алкашы деп айтчымын. Ошол сөзүмө теригип Атамбаев менен камап ийген. Я экөөбүз сөз бир эле чыгып атпайбы? Почти мааниси. Гутерриш экөөбүз. Ал эми азыркы өнүгүүнү болсо көрүп атасыңар. Так что ушунака